Саламатсыңарбы окуучулар? Силер менен видео сабактан кездешип жатканга абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ондук бөлчөктөрдү 10го, 100гө жана 1000ге көбөйтүү. Чен бирдиктердин ортосундагы байланыш. Анда эмесе балдар, эрежеге көңүл бурабыз. Каалагандай ондук бөлчөктү 10го көбөйтүү үчүн үтүр белгисин бир орунга 10го которуу, жылдыруу керек. Ал эми 100гө көбөйтүү үчүн үтүр белгисин 2 орунга жана 1000ге көбөйтүү үчүн үтүр белгисин 3 орунга 10го которуу керек. Эми балдар, эрежеге таянуу менен биз мисал иштеп көрөлү. Анда эмесе алгачкы мисалга көңүлүбүздү бурабыз. 2,17 көбөйтүлгөн 10. Демек, жогоруда эрежеде айтып өткөндөй, 10го көбөйтүү үчүн үтүр белгисин 1 орунга 10го жылдырабыз. 10 тарапка. Демек, мына 2ден кийин турат. 1 орунга 10 тарапка жылдырсак, жыйынтыгында 21,7 деген ондук бөлчөккө ээ болдук. Экинчи мисалга көңүл бурабыз. 0,10,047 көбөйтүлгөн 10. Бизде үтүрүбүз бул жерде турат. 10го көбөйтүү үчүн 1 орунга 10 тарапка жылдырам. Демек, бул жерге жылдырышыбыз керек, жыйынтыгында 0,1047 ондук бөлчөгүнө ээ болдук. Эми ондук бөлчөктү 100гө көбөйтүү үчүн 3,1117 көбөйтүлгөн 100. Үтүр белгисине 3дөн кийин турат. 100гө көбөйтүү үчүн биз 2 орунга үтүр белгисин 10 тарапка жылдырабыз. Демек, 1, 2. Жыйынтыгында 311,7. Дагы бир мисал карайбыз. 5,127 көбөйтүлгөн 100. 5,124. Үтүр белгиси 5ден кийин турат. 2 орунга жылдырабыз. 1, 2. Демек, 524. Жыйынтыгында биз бүтүн санга ээ болдук. Кийинки мисалга көңүлүбүздү буралы. 16,10,000ден 1227 көбөйтүлгөн 1000. 1000ге көбөйтүү үчүн үтүр белгисин 10 тарапты көздөй 3 орунга жылдырабыз. Демек, мына 1, 2, 3. Бул жерге жылдырдык. 16,122,7 деген ондук бөлчөккө ээ болобуз. Жана кийинки мисалыбыз 9,1000ден 578 көбөйтүлгөн 1000. 1000ге көбөйтүү үчүн дагы бир жолу кайталайм. Үтүр белгисин 10 тарапты көздөй 3 орунга жылдырабыз. Демек, 1, 2, 3, 8ден кийин коюлат экен. Жыйынтыгында 9578. Биз бүтүн санга ээ болдук. Эми балдар, чен бирдиктер менен кандай байланышта? Анда эмесе биз мурунку билген маалыматыбызды эске салып өтөлү. Силер көрүп тургандай 1 сантиметрде 10 мм бар. 1 жетисметрде 10 см, ал эми 10 сантиметрде 100 мм бар. 1 метрде 10 жетисметр, 10 жетисметрде 100 сантиметр, балдар. Ал эми силер экрандан көрүп тургандай 1 километрде канча метр бар? 1000 метр бар. Эми эсиңерге түштү деген ишеничтемин. Анда кийинки маселеге көңүлүбүздү буралы. Биринчи суроо. 2,117 сантиметрде канча миллиметр бар дейт. Демек, балдар, муну биз канча миллиметр бар экенин билүү үчүн 1 сантиметрде канча миллиметр бар эле? Туура 10 миллиметр бар. Демек, 2,117ни биз 10го көбөйтүшүбүз керек. Мынакей, өзүңөр көрүп тургандай 2,117 сантиметр, 2,117 көбөйтүлгөн 10. Биз жогоруда айтып өткөндөй, каалагандай ондук бөлчөктү 10го көбөйтүү үчүн үтүр белгисин 1 орунга 10 тарапты көздөй жылдырабыз дегенбиз. Мына, үтүрүбүз бул жерде турат. 2ден кийин 1 жылдырдык.
Демек 21,7 миллиметр болду. Ал эми кийинки мисалга көңүлүбүздү бурсак, 0,1000 134 метрде канча сантиметр бар? Муну канча сантиметр бар экенин билүү үчүн алгач 1 метрде канча сантиметр бар деген суроону коебуз. 1 метрде 100 сантиметр бар. Ошондуктан биз 100гө көбөйтөбүз. Силер көрүп тургандай 0,1134'tü көбөйтөбүз 100гө. 100гө көбөйткөндө биз кантип көбөйттүк эле? Туура балдар. Үтүр белгисин оң тарапты көздөй 2 орунга жылдырганбыз. Ошон үчүн бизде жыйынтыгында 13,4 сантиметр келип чыкты. Демек 0,1134 метрде канча сантиметр бар экен? 13,4 сантиметр бар экен. Анда кийинки сурообузга өтөлү. 71,273 километрде канча метр бар? Муну метрге айландыруу үчүн, жосо канча метр бар экенин билүү үчүн 1 километрде канча метр бар эле балдар? 1000 метр бар Демек эмне кылабыз? 71,273'tü 1000ге көбөйтөбүз. 1000ге көбөйтүү үчүн үтүр белгисин оң тарапты көздөй 3 орунга жылдырабыз. Демек 1, 2, 3. Жыйынтыгында 71,273 деген санга ээ болдук. Анда балдар 71,273 километрде канча метр бар экен? 71,273 метр бар экен. Анда силерге тапшырма балдар. Окуу китебиңердин 180 бетиндеги 433 көнүгүүнүн 1, 2 жана 3-сүн чыгарасыздар. Ал жоопторун кайсы убакытта мага жөнөтүшүңүздөрдү азыр WhatsApp'тан кетирип коёмун. Анда жогоркуда айтылган маалыматтар сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Саламатта туруңуздар.